Дүйнөлүк пандемияга байланыштуу 2020-2021 жылдары Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин бюджети 75%га кыскартылган болчу. Үстүбүздөгү жылы министрликтин казынасы кайра калыбына келтирилди. Буга ылайык 2022 жылы республикалык маанидеги жолдордун 250 чакырымына жаңы асфальт төшөлөт. 5 же 6 ири көпүрө салынат. 150 чакырым жол шагыл менен тегизделет. Кыш мезгили болгондуктан учурда бул аймактарда даярдоо иштери жүрүп жатат. Отурумдук жумуштар деп коет, текущий ремонт деп. Ошолордун эсебинен дагы аң чөнөктөрдү жамоо, жайкы кармоо деген болот. Баягы знактарды орнотуп, ошол жолдо элементтерди актап сырдоо деген сыяктуу. Ошондой эле азыркы учурда мына кышкы кармоодо азыр иш алып барып атабыз. Ошол жерде өзүңүздөр билесиздер, 25 бизде ошол перевалдар бар. Атап өтсөк, ошонун ичинен чоң перевалдардан, например, Төө ашуу, Өтмөк, Алабел, Долон сыяктуу ошондой чоң перевалдарда азыркы учурда ошол негизи эле перевалдар эле эмес, бүт бардык биз тейлеген ошол жолдордун бардыгында азыр кышкы кармоо боюнча жумуштар жүргүзүлүп атат да. Министрликтин балансында турган жол оңдоочу техникалар жетишсиз, көпчүлүгү эскилиги жетип пайдалануудан чыккан. Мамлекет бул маселени колго алып, быйылкы жылга лизинг түрүндө 400 техника алып берүүгө даяр экенин убадалаган. Бизде көп техникалар биздин балансыбыздагы, биздин азыркы учурда ошол эметип аткан көп техникалардын уже эскилиги жетип калган действительно. Дагы мындай тагыраак айтсак дагы көбүнчөсү баягы СРУ-нан дагы бери келаткан уже 40-50 жылдан ашкан техникалар дагы бар да. Эми ошолорду баягы эптеп оңдоп түзөп дегенде ошолор менен иш алып барып келүүдөбүз да азыркы учурда. Андан сырткары ошол бизде азыр лизингке 400 техника алабыз деп азыр өкмөт тарабынан дагы колдоолор болуп атат. Ошонун документтери даярдалып, эми сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Буюрса ошол техникалар келип калса дагы биздин баягы парк жакшырат эле да. Үстүбүздөгү жылы 20 000 тонна жолго төшөлүүчү битум деп аталган материал тендерсиз атамекендик заводдордон алынат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 2 күн мурда маалымат жыйында билдирди. Айтымында былтыркы жылы жолдорду оңдоого болгону 4-5 000 тонна битум сарпталган. Бул жылы 2021 жылга салыштырмалуу жолдор 4 эсеге көп оңдолот. Ямочный ремонттого 70 000 квадратный метр былтыр жасалса, быйыл 400 000 квадратный метр жасалсын. Жана 250 километрга чейин жолдор жаңы капиталдык түрдө салынсын. Анан ШПО деп коет, поверхностный обработка деп, жанагындай райондун деңгээлиндеги жолдорду аларды бир 680-ден 750 километрга чейин чыгарасыңар деп Транспорт министрлигинде чоң реформалар жүрүп атат. Эске салсак, ири жолдордон түндүк-түштүк альтернативдик жолунда Бишкек-Кара-Балта, Балыкчы-Бөкөнбаев, Барскон-Уна жолдорунда куруу иштери кызуу жүрүүдө. Мындан сырткары Арал-Суу-Самыр жолу, Сафаровка-Барпы-Уна жолдорун бүтүрүү планга киргизилген. Бүгүнкү күндө аталган аймактарда куруу иштерин баштоо аракети көрүлүүдө. Учурда каражат маселеси чечилүүдө. Пландалып аткан автожолдор көп. Арал Суу-Самыр автожолун буюрса азыр финансы каражаттарын издөө жумуштары каралып атат. Анан ошо түндүк-түштүк альтернатив автожолуна тиешелүү болгон Сафаровка Барпы жол бөлүгү бар. Ошол автожолуна деталдык проектлери азыр даярдалып жатат. Ал бүтсө аны дагы куруу иштери башталмакчы. Акылбек Жапаров белгилегендей, райондун деңгээлинде дагы жолдорду оңдоо улантылат. Белгиленген жерлерге асфальт төшөлүп, жалпы 750 чакырымдай жерге шагыл төшөлүп түзөлөт. Бул иштерди аткарууну жаңы түзүлгөн Кыргыз автожолдору мамлекеттик ишканасы жүргүзөт. Ишкананын жолдор фондуна акча каражат бөлүнүп берилди. Айдар Темиралиев, Нурдан Сергеев, Пирамида.